Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн Кыргыздын Пушкини, акын, драматург, котормочу, коомдук ишмер Жоомарт Бөкүнбаев 1910 жылы 16 майда Токтогул районунун Мазарсай айылында туулган. Ата энеден эрте ажырап, Жалал Абад шаарына жакын Гөгарт балдар үйүндө тарбияланган. 1931 жылы Фрунзедеги педтехникумду, 1935 жылы Москвадагы коммунисттик университеттин журналистика бөлүмүн бүтүргөн. Кызыл Кыргызстан гезитинин редакциясында бөлүм башчы, Ленинчил жаш гезитинин редактору, Советтик адабият жана искусство журналынын башкы редактору, Мекен үчүн Алга гезитинин редактору болуп иштеген. Жоомарт Бөкүнбаевди чоң акын Алкул Осмонов, акын ыры таттуу тилдүү бала эле, бул замандын чын сүйүктүү жаны эле, жорголугун салыштыра келгенде Шырдакбектин жоргосундай бар эле деп мүнөздөйт. Жоомарт бүткүл өмүрүн, талантын эл журтуна ырга арнаган чыныгы патриот акындардын бири болгон. Согуш учурундагы жүрөк тереңинен кайнап чыккан жалындуу патриоттук ырлар Жоомарт Бөкүнбаевдин чыгармачылыгына бөтөнчө бир көрк берип турат. Согуштун алгачкы эле күндөрүндө чын дилден жазылган акындын ата журт үчүн майданга, антым, кош, ала тоо уулуң кетти майданга, жүрөгүм менин кызыл туу сыяктуу ырлары ата мекенди сүйүүгө жана коргоого үндөп, жеңишке шыктандырган улуу чакырык катары эл арасында чагылгандай тез тарады. Акын согуш таласында болуп, анын ааламатын көрүп кайтты. 1944 жылы 34 жашында Манас эпосунун сюжети боюнча фильм тартууга даярдык көрүп жатканда кызмат иш сапары учурунда жол кырсыгынан күтүүсүз каза болду. Анда эмесе балдар, улуу ата мекендик согуш учурунда жазылып, жоокерлерибизге патриоттук дем күч берген Жоомарт Бөкүнбаевдин Чептен эрдин күчү бек деген поэмасы менен таанышабыз. Чептен эрдин күчү бек. Байыркы бир заманда эл бар экен, өзүнчө эркинен жашап турган, багында булбул сайрап, гүл жадырап, башкача сонун жерди мекен кылган. Ар жылы күчтүү жоолор каптап кирип, талоонго салат экен мүлкүн малын, ойроңдоп эчен кымбат ордолорду, олжолоп алып кетип сулууларын. Кордугу душмандардын жанга батып, бир күнү кеңешүүгө эл чогулду, бардык күч бардык мүлкүн сарып кылып, жоо өткүз бекем чепти курмак болду. Айлантып кең өлкөсүн дубал куруп, киришти эмгегине күн өткөрбөй, көтөрүп бай дубалың келген кезде кайрадан кулап түшөт жар көчкөндөй. Калың журт кайгылаңды каңсырады, катардап көтөрө албай бай дубалды, себебин бул укмуштун ким табат деп, ырчылар жар чакырды күүгө салды. Бири айтты, асыл таштан коюгун деди, бири айтты, ак боз бээ союгун деди, асыл таш алтын менен консо дагы, токтобой дубал көчүп кулай берди. Тартышты капаланып калку бара, ойлонуп таба албады көп улама, мен чечем бул түйүндү деп сүйлөдү, жылаңбут ак сакалдуу бир карыя. Карыя 90 жашка келген экен, кыдырып бүт дүйнөнү көргөн экен, акылы алмас менен болот тоңкурч, алыскы бир ажайып жерден экен. Качанкы чечилбеген сырдууга калайык жабылышып кулак түрдү, сакалын оң кол менен сылап алып, салмактуу коргошундай сөзгө калп болбойт карияңдын айткан кеби, калайык акылыма көнсөң деди, түк көчпөйт бул дубалың кылым бою, тирүүлөй бир кишини көмсөң деди. Башка сөз айтканы жок, басып кетти, карыя кайырдашып колун булгап, кандай деп эки жолу сурабастан, баштарын жерге салды эл тунжурап. Кайсы эр бул кызматка чыгар экен, бул дубал эр канына кумар экен, бирөө да мен чыгам деп сөз кылбастан, мостоюп карап турду дудуктанып, Обдулу 13 жашар бир жетимче сүйлөдү жаман тонун чечип салып.
уктум да шашкан бойдон келдим деди. Мен даяр тезден гана көмгүн деди. Арманым дүйнөдө эч калбайт го, жарасам керегине элдин деди. Жаш бала Байдубалга барып турду. Көпчүлүк күрөк менен чачты кумду. Аңгыча алсыраган жалбарыңкы бир каран шашып чуркап келет экен. Бул каран жаш баланын энеси экен. Атадан жетим калган жалгыз уулун алпештеп айнегимди эркелеткен. Кулунум кучактайын, мында келчи, кууратпа каарыганда апакеңди, көмбөгүн жалгызымды көмбөгүн деп көзүнөн жаш куюлуп ыйлап келди. Ыйлабай көз жашыңды тыйгын эне, уулуңду убайын көрөм деп тиленип, ушундай ишке арнадың бакпадыңбы? Эркетай элиң үчүн курман бол деп эч качан унутпаймын ат айтканыңды. Энеси элге карап сөз баштады. Маанисин байкап туруп айткан кептин ата журт кызматына жанды берип, айланам ак сөтүмдү актап кеттиң. Жалбарды жалгызына беттен өптү, аарчыды жашка толгон эки көздү, колуна күрөк алып кайрат менен. Энеке, бул кылганың адамчылык, жүрөгүң акак, бермет таштан тунук, өтөбөй калайыктан бир кызматын, жүрбөймүн жер бетинде адамсынып. Коштошуп өбүшүштү эне бала. Кайраты бул экөөнүн ташкандайра, кум толуп алкымына келген кезде шып этип жетип келди да карыя. Көмбөгүн бул баланы ачкын деди, чеп курбай үйүнө кайткын деди. Көтөрбө, чеп кургондун кереги жок. Киришсе ким да болсо чеп тургузат. Чеп булай каптап кирсе душман бузат. Балдарың баары ушундай өсүп турса, багынтып бул жүрөктү ким коркутат? Черди жаз, тепкин шапар, коргун сайран, чеп жок деп кайгы тартып кам санала. Кандай жоо басып келип баш ийдирмек турганда, мындай эне, мындай бала. Балдар сөздүк жумуштары: талоон, колдо болгон байлыкты тартып алуу, мүлк, байлык, дүнүйө, чеп, шаарды айланта курчаган дубал, пайдубал, дубалдын түбүнө тизилген таш. Балдар биринчи чыгарманын идеясы, экинчи поэманы жазуудагы акындын алдыга койгон максаты кандай болгон? Акын окурмандын алдына эң чоң суроо коет: чеп күчтүүбү же эр күчтүүбү? Адабият теориясынан адабий жумук. Адабий жумук элдик жумуктордун негизинде акын жазуучулар кайра иштеп чыгып жазган чыгарма. Анда окуялар, каармандар кошулат. Элдик жумуктун тили азыркы акындардын, жазуучулардын тили менен байытылат. Кыргыз эл жомокторун, уламыштарын Тоголок Молдо, Аалы Токонбаев, Чыңгыз Айтматов жана башка акындар. Жазуучулар кайра иштеп чыгып, элдик жомокту адабий жомокко айландырышкан. Балдар, силерге тапшырма. Биринчи, баланын арманым дүйнөдө эч качан болбойт го, жарасам керегине элдин. Жана ошондой эле Эркетай, элиң үчүн курман бол деп эч качан унутпаймын айтканыңды деген сөздөрдүн маанисин кандай түшүнүүгө болот? Ушул саптардын маанисин кененирээк чечмелеп жазгыла. Көңүл бурганыңарга чоң